Ассаламу алейкум, менин каналымдын катталуучулары, көрүүчүлөр. Мынакей бүгүн 5 ноябрь болуп калды. Америкада президентский выбор болот. Бизде болсо шос болуп атат. Эшикте көчөдө пробка болуп атат. Биз болсо мына кородо иттер менен чыктык. Бүгүн мен силерге Алабай, болсо среднеазиатская овчарка жөнүндө айтып бермекмин. Жөн! Кичинекей болуп арстандай жүрөгү бар да, жөн тур. Негизи документально среднеазиатская овчарка деп айтылат. Эч убакта ветеринарный паспортко, родословныйга Алабай деп жазылат, САО деп жазылат кыскача. Среднеазиатская овчарка дейт да. Бул кызганып атат меничи просто. Түркменияда Алабай дейт. Казактарда казак төбөтү дейт. Кыргыздарда кыргыз дөбөтү деп айтылат. Анан бүгүн мен мына ушулар боюнча айтып бермекчимин. Алабай боюнча. Бул байыркы иттердин бири болуп саналат. Аборигенная собака. Википедиядан окусаңар, аборигенный деген эмне экен. Бул эч кандай селекция болгон эмес да. Жөн тур. Жөн. Урушпа. Эмнескен? Ушунтип мушташа кетет, көрдүңөрбү? То есть селекция жолу менен алынган эмес бул. Эч кандай башка эки породаны кошуп канын, анан жаңы порода чыгарып ушу Алабайды алган эмес. Бул аборигендик байыркы иттердин бири болуп саналат. Бул пастушья собака, мал кайтарганга, коро кайтарганга, бөрү басар деп да коебуз, волкодав деп. Карышкырга бара тургандар арасында жүдөтүп атпайбы тиги кичинекей. Абдан оор басырыктуу болот, характер көрдүңөр, тиги кичинекей тажал неме тийишип атат, канча тийишти. Бул бир жолу аф деди болду менен. Жөн тур. Ал мени кызганып атат да просто. Булардын характеристикасы боюнча, описаниясы боюнча салмагы, бою 60-65 сантиметрден бийик болуш керек, ургачылары. Эркектер 70 сантиметрден бийик болуш керек. Салмактуу, мынакей буттар абдан жоон, башы да абдан салмактуу, башы болсо 3кө бөлүнөт. Ат баштуу болот момдай, узунураак. Аю баштуу болот, түлкү тумшук болот, ичке болгон. Жүнү болсо кыска жүндүү, узун жүндүү болуп кетет да. Анан түстөрү ар кандай болот. Ак түстөн кара түскө чейин. Күрөң түстө болот, таргыл, тигровый түстө болот. Тиштерин көрсөтүп коебуз. Келеле мынакей. Эми бул ургач уже 4 жаш болуп калды. Мынакей бир аз саргарып келатат да тиштери. Бул иттин эмнеси жакшы? Короо аябай мыкты да. Короо кайтарганга. Кароолчу катары. Мисалы, жумуштарың чыгып бир жака кетсеңер, буну кое берип коесуңар, бүттү. Бир чычкан мышык дагы кирбейт да. Тигин жанына кошуп койсоңор, ал вообще звонок болот. Анан бул бир местасы болот, мисалы өзүнүнчү. Бүт обзор көрүнүп турат да. Болгон эшик, болгон тешик. Баарын карап, байкап жатат да. Анан негизги жумушу бул кечинде башталат да, түнкүсүн. Түнкүсүн мен мисалы бошотуп коем. Бүт анан территорияны аябай жакшы карайт да негизи. Бала чакага тийбейт, мал жандууга тийбейт, койлорго тийбейт, тоокторго да тийбейт. То есть короодогу нерселерге эч кимге тийбейт да. Үйгө мисалы мен менен кошо конок келсе, тийбейт ага. Мен жок келсе, анда уже баса калат да. Бул ургачы 4 жаш, салмагы 62 килограмм. Андан көп суроо берет да тиги. Азат, мунун бир чака тамак жейт болуш керек деп. Жок, бир чака жебейт бул. Болгон 3 литр жейт, и то бир маал жейт кечкисин. 2 жолу тууган бул ургачы. Чана сүйрөйт кышкысын. Кыскасы ушундай да жакшы итибиз бар. Абдан оор басырыктуу, сүрдүү бир карай келсең. Вот, анан момундай оранжевый ошейник көрдүңөрбү? Могу жерде номери турат. КГС 01
00250 депчи. Бул номер ветеринардын китебинде катталган да. То есть бул уже ит катталган, кутурмага каршы вакцинация жыл сайын алып турат. Участковый врач келип сайып турат да дайыма. Дагы эмне айта кетсек, илгерки иттердин бири деп айттык, Туркменияда алабай дедик. Алабайды уже көп жылдан бери чыгарбай калган. Ал достопримечательность болуп саналат. То есть акал текен менен алабайды Туркмениядан чыгарып кете албайсыңар. Мисалы Турциянын ошондой эле Кангал деген ити бар. Анатолийский Избербаш, Сивас деген шаарында кармашат. Аны дагы сырт жакка чыгарбайт. Анан ушу бизге негизи кыргыздарга ушул кыргыз дөбөтү, среднеазиатская овчарка ушул иттер аябай лайык да. Мал жандууга сүр десең сүрү бар, бой десең бою бар дегендей. Карышкырга баргандары бар, арасында баары бара албайт, конечно, бир 15 иттин ичинен бир экөө барышы мүмкүн да. Вот. Куйрук кулактары кыска кесилет момундай болуп. Куйругу да кыска кесилет. Жүр. Турчу. Мынакей. Мына стандарт момундай да. Куйругун көрдүңөрбү? Ушундай болуп кесилет. Куйругу, кулагы да кесилет кыска. Бели түз болот момундай. Бою болсо башынан эсептелбейт, мына могу жерден эсептелет. Могуну холка деп коет да. Ушул жерден эсептелет. Бунун бою где-то 77 беле, 75 беле ушундай сантиметр да. Илгери баягы селекция менен, то есть бул ит абориген ит деп атпайм, анан кийин бунун экстерьерин жакшыртуу максатында салмактуу кылабыз, башын чоң кылабыз деген максатта анан кийин башка породаларды кошуп келип анан кийин чыгарган иттер да бар да. Алардын тумшуктары, губалары сырой болот, моулар шалбырап турат, догообразный дог кошулгандар мисалы. Московский сторожевой кошкондор бар, жана башка да. Анан могу негизи баштары, мурдун учунан, чекесине чейин түз болуш керек да, переход билинбеш керек. Мунуку мисалы бир аз чекеси мындайраак чыгып турат да. Мунун кандары да мыкты, старый малыш деген бар, билесиңер билбейсиңер, ошонун кандары бар, сарыктын кандары бар, старый. Кыскасы бойцовый иттердин кандары да бар да бул жакта. Вот эми былтыр 2 жылдан бери туй элек. Пока кошо элекпиз. Бир жолу өткөрүп ийдик. Ошол анан базарга барып жана суроо бергендерге, бул алабайбы же азиатпы дегендерге. Экөө тең бир порода. Анан тумшугу ичкерээк, жүнү кыска болсо эле, бул азиат экен. Башы чоң болсо эле, бул алабай экен демей жок да. Ал просто типтерге бөлүнөт. Жүнү кыска, жүнү узун, башы аю баш, ат баш, түлкү тумшук деп жана башка. Вот ошондой. Кел. Айда, кыз. Айда. Тартып кой. Кана, кел. На, могу арыстанды карагыла, кичинекей арыстанды тартып койчу. Кел. Арыстан. Стоп, мени карап тартып кой. Анда эмесе кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калгыла. Кийинкисинде мен кавказский овчарка тууралуу айтып бермекчимин силерге буюрса. Жак тартып койчу. Ылдыйраак кылып, жакыныраак. Болду.